Каяктан да келдим эле. Ушундай кантип болсун, иштебей эле баары басып жүргөн жери турбайбы? Кайран гана филармониям жакшы эле кетиргиси келген жок эле, бекер келипмин деп ичимден бушайман болуп жүрдүм. Кайра куруу капшабы күн сайын күчөп, коммунисттер компартиясын таштай качып, комсомолдо иштеген балдар сергек, бышык болот экен. Биздин түшкө кирбеген бизнес дегенге кирип, элдин бир тарабы туш келген эле машинеге түшүп кайдадыр бир жака шашып бараткансыса, бир тарабы кашайып көк таштай көгөрүп, остановкада саргарып, өзүнүн гана автобусун күтүп тургансып сезиле баштады. Ал кестери жазуучулар союзунун кыйшык бараткан жолун рельске салып түстөп турган президиум деген болгон. Президиумдун катарына жалаң эл жазуучусу, эл акыны дегендердин ичинен да атайын тандалмалары гана кирчү. Бир ирет ошол президиумдун жыйыны жазуучулар союзунун биринчи секретары Теңдик Аскаровдун кабинетинде өткөнүн Каныбек мага минтип айтып берген эле. Ошентип жылкы тээп жылан чакпай туруп эле журналдын акыркы жылдар аралыгында аткарган иштери каралып, алгачкы сөз башкы редактор Шатман Садыбакасовго берилди. Ал киши компартия менен өкмөттүн чечимдерин жетекчилик алган журнал буга чейин кандай иштерди аткарып келатканын, мындан кийин кандай иштерди аткарарын кыскача баяндап өттү. Да бир өкөм айга колубузду алып албайлы дегенсип сактанып, сыйпалатып тим болду. Өзү көптөн бери ичин тырмай берип, шишитип келген жаранын оозун алып коёр жан чыкпаганына жинигелди окшойт. Бир маалда эле мен айтайынчы деп оптула калып, Алы Токонбаев сөз алды. Журнал тууралуу айткан жолдош редактордун жана андан кийинки сүйлөгөн жолдоштордун пикири мени анча канагаттандырган жок. Тигил эле, бул эле дегендей бирдемелерди жойкулатып тим болушту. Кечээ маган Ташкенттен баарыбыз урматтаган киши телефон чалып аптан уят кылды. Журналыңарга алиги Түгөлбаев деген баланын бир-эки рассказы чыккан экен. Мен көрбөпмүн, көрмөк тургай билбепмин деди. Алыке. Көрсө ага телефон чалган киши өзбек жазуучусу Камил Яшем болуп чыкты. Бирок анын телефон чалган чалбаганы Алыкеден башка жан адамга белгисиз болчу. Ал киши аргумент, факт менен сүйлөп атканын олтургандардын көзүнө көргөзүп коюш үчүн душманын согордо далил катары кадырбактуу бирөөлөрдүн же элеттеги кайсыл бир эмгекчил адамдын атын ала жүрмөйү бар эле. Ал экен Түгөлбаев деген бала деп өзү менен калемдеш, өзүндөй эле килейген жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековду тергеп аткандагысы экен. Кийин сураштырсак, замандаштары жаман көргөн кишилердин аты жөнүн ушинтип башы көтү кылып айтмай, ал экенин башынан бери кадаты. Атайла ушентет, айтматыпту да атынан айтпай, жаңкы чоң мурун журналист балаңар деп коет, деп айтышты. Ушул жерден угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн мына буларды айта кетели. Түгөлбай Сыдыкбековдун адамдарга кайрылуу ыр китеби жарык көргөндөн көп өтпөй, партиялык катуу сынга кабылып, анын айынан 7-8 жыл бою чыгармалары бир дагы кесип журналдарга басылбай, жолуна чылбыр ташталып, эч жерде иштебегендиктен же айлыгы же тапкан гонорары жок, абдан жабыгып, кыйналып, бирок баарын ичине катып билгиспей жүргөн кезинде Шатман Садыбакасов Ала Тоо журналына Түкөбүздүн Данакан, Кетмен төбө төтө жолдо деген аңгемелерин басып жиберип атпайбы? Борбордук комитет болсо жаткан турганыңдан бери тап жылдырбай тиктеп олтурган ошол доордо бул өзүм билемдик эрдикке тете иш болчу. Компартия жолун бууган Сыдыкбековдун чыгармаларын баскандык үчүн Шатман Садыбакасов жооп берүүгө милдеттүү эле. Өмүр бою бири-бири менен канды булоон кармашта жүргөн эки дөөнүн бири Алы Токонбаевдин сөөгөштү сөзү ушинтип башталды. Анан Алыке сөзүн андан ары улады. О шумдук, бул рассказында туруп эле аял киши бирөөнүн кулагын кесип ыргытып ийди. Экинчи рассказында башкылуттагы герою бокуну жеген кыргыз деп сүйлөп атат. Экөө тең ниети бузук, идеологияга жат, страшный рассказ. Айрым жолдоштор ойлойт окшойт, тап күрөшү бүттү деп. Жок жолдоштор, тап күрөш али бүтө элек, ал эч качан бүтпөйт. Бүтөт деп ойлогондор сокурлар. Писательдин идейный позициясы мөлтүлдөбөй ачык болуш керек. Менин макулдугумду сурабай туруп журналга член редколлегия кылып алганыңар тайкылык. Мен идеологияны бузуп аткан мындай алпоос журналга член боло албайт экем. Менин атымды редколлегиядан немедленно сызып салгыла деди. Ал экенин башка кылыч ойноткон сөзү олтургандардын мойнун ийининен чыгарбай басты. Айрыкча анын идеология өлдү деген сөзүнө жазуучулар союзунун биринчи секретары Теңдик Аскаровдун этин көздөй жийрилип, тамагына түйүлө түшкөндөй болду. Тепселген чөптөй бүк түшүп бозола болуп, уйпаланып жаткан тынчтыкты ошондо маданият министринин биринчи орун басары белгилүү жазуучу Асанбек Стамов бузду. Көздөн кара учуп турган ушундай маалда
анын топ жарган көк жалдыгы бар эмес беле. Жолдоштор, Алике айткан түкөмүн аңгемелерин мен да окугам. Окуганда да кунт коюп, аптан кызыгып окуп чыккам. Аксакал жазуучубуздун, чоң романисттин ушундай татынакай аңгеме жазганына абдан ыраазы болуп суктандым. Эч жеринен кынтык таба алган жокмун. Идеясы да, көркөмдүгү да мыкты, жолдоштор. Баарыбыз эле жазуучубуз, бирок баарыбыз эле аңгеме жаза албайбыз. Эгер мен аңгеме жаза алсам, анда повесть жазмак эмесмин. Түкөмдүн аңгемелеринин бир артыкчылыгы анын поучительный жагы мыкты экен. Ушуну эске алыш керек деп, ыстамып күпүлдөп Аликени катуу каптап барып токтоду да, кечирип коюңуздар, менин зарыл жумуштарым бар эле, кете берейин деп чыгып кетти. Ала топто ары томолонуп, белен топто бери томолонуп жүрүп 5 кол болуп бүткөн жазуучулар же Аликеге кошулуп түкөнү сындай албай, же ыстамыпты колдоп Аликеге аныгын айта албай, же окуган жок элек дей албай чайналып, анан эч ким тайгаланбагыдай, непадан бирөө тайгаланып кеткен күндө да жыгылса эти оорубагыдай кылып сылап сыйпап сүйлөп тим болушту. Канатын сирке талап, кабыргасын бит же басса да камыт кийип көрбөгөн Аликенин калчап келген чүкөсү айкүргөнбой, кара сууга кан куят деген адамдары күңк манк дегенден башкага жарабай, кабат максат мелжеп, атайлап камдап келген калабалуу пикири президиумдан колдоо таппай баратканына чогөрттөнгөн менен оту түтөп туталанып, муруту сап-сап болуп кайрадан сөз алды. Жолдоштор, мен дагы бир жолу айтам. Бизде идеология такыр эле каралбай калды. Муну мен тиешелүү жерлерге да айтам. Партия өзү милдет кылып тапшырган идеологияны таза кармабасак, эртең уят болобуз. Бу жерде жолдоштор, бизге ачыксын айта албай тайсалдап жатышат. Чоң писатель деселе айбыгып жатат окшойт. Биз ар кимди көлөмүнө жараша карап, чоң писатель дебешибиз керек. Жана бу жерден чыгып кеткен бир кызматчы жолдош бул аңгемелердин художествосу мыкты экен деп атпайбы? Мен дагы бир ирет айтып коеюн. Идеологиясы болбогон художествоң бок кетпейт. Анан ошол баарыңар мактап аткан Түгелбаев деген балаңар партияда жок. Партия эмес, профсоюзда да жок. Аныңар жасканды кое туруп тарбия алыш керек а дегенде. Акыйкат дегенди куурайсынды кылбай, кылтыңдатпай, мүлтүңдөтпөй, коркпой, үркпөй бетин айтышыбыз керек. Ачык айткандан ал балаңар өлбөйт. Ал өлүүдөн эпак калган киши деди. Эгер 30-чу же 50-чу жылдар ушул сөздөр айтылганда, идеологиясыз рассказдарды жазгандык үчүн түкөбүздүн башы жулунуп кетери турган иш эле. Бактыга жараша Аликенин бул айбаттуу сөздөрү президиумдун мүчөлөрү тарабынан колдоо тапкан жок. Бирок жазуучулар союзунун секретариаты менен журналдын редколлегиясы Аалы Токонбаевдин өктөм талабын аткарып, аны редколлегия мүчөлүгүнөн чыгарып койду. Алгач кыргыз мамлекети араб арибине өтүп, кесит журнал, китеп, иш кагаздардын баары араб ариби менен чыгып, акырындап иш машагына конуп калган кезде элди кайрадан туташ сабатсыздыкка каптап, каңгыбаш кылып, орус арибине оогон бир окуяны айтып берди эле Каныбек мага. Орус кириллицасына өтөрдөгү ошол талкууда сөз алган Алике: "Жолдош пролетариат писательдер, биз кыргыз тилинде жаза келгенде, сүйлөй келгенде урунбай койсок деле эч ким жесир доо кыла албай турган, жагымсыздык тугузган ыгы жок тамгаларыбыз жок эмес. Биз ошондой тамгаларыбызды мына ушул арип алмаштыруу арбайынан пайдаланып, оңоп алганыбыз дурус болор. Айрым орус жолдоштор мага тынбай телефон чалып, тамгалуу кыргыз сөздөрүнө тилибиз келбейт деп кайрылып жатат. Алардын айткан талабы жөндүү деп эсептейм. Маселен, алар деген тамгага тили келбегендиктен Кыргыз СССР дегенди Киргизская СССР деп сүйлөп, ошентип жазууда. Андыктан тамгасын жоюп, тамгасына көчүп алсак, жаңкы Сыдыкбек Түгелбаев деген балага тили келбеген орус жолдоштор мындан кийин жолдош Сийдикбек деп оңой сүйлөп, оңой жазып калат деп ойлойм. Ошон үчүн алфавитти орус жолдоштордун сүйлөөсүнө залалы тийбегендей кылып оңдоп чыгуубуз керек деди. Талкуу талаш тартыш менен коштолуп, күнү бүтпөй калып эртеси кайра уланды. Ар ким өз сунушун, өз оюн айтып жатты. Алике кайрадан сөз алып: "Жолдош писательдер, тынчтаныңыздар. Автобуста сыгылып тыгылып атып, бир аз кечигип калдым. Кечирим сурайын" деп сөзүн баштап баратканда, мидин тура калып: "Алике, сиз азыр эле айткан сыгылып тыгылып деген сөздөрдүн да тамгаларын тамгасы кылып оңдоп албайлыбы? Кандай дейсиз?" деди. Талкуу ошол бойдон тамам болду. Эл арасында ушул кеске дейре Алике жазуучулар союзунун башында турганда, бурону бар Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Кусейин Эсенгожоев баш болгон жазуучулардын баарын жок кылыш үчүн буронун катып алып, аларды атайлап эле согушка жөнөтүп жиберген деген
Сөздөрдүн баары карандай калп, куружала деген эле Каныбек. Биринчиден, согушка кимди жөнөтүү, кимди алып калуу маселеси ал Токонбаевдин милдетине кирбейт. Экинчиден, мындай иш Кыргыз СССРнин аскер комиссариятынын өзгөчө бөлүмүнө гана тиешелүү. Эгер согуштан алып калуу маселесин жазуучулар союзун башкарган эле адам биле берсе, анда орустар деле Константин Симонов баштаган далай жазуучуларын фронтко жибербей алып калбайт беле, деди Каныбек. Ошентип Какем менен Ала Тоо журналы да, Каныбек да өмүрлөрүнүн акыркы жылдарын жашап аткан кезде иштешип калдым. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнгөндөн баштап көп ээрчиштик. Илгери Зейн экөөбүздүн никебизди кыйып аткан молдо, иттин үнү кылган жерге түнөп калчу болсоң күнөөгө батасың, бурадар, деп эскерткен мага. Ага болбой эле Каныбекти ээрчип алып, ошол кездери артисттердин 12 чарчы метр жатаканасында жашап жүргөн менин көзүмө ай талаадай болуп көрүнгөн Камбаралы Ботоярова акенин үйүнө барып түнөп калганыбыз эсимде. Ага дейре ошол айланадагы дүкөндү кыйып кете албай, Камбараке сүйрөп кирген бир кишилик буткаларды чокондой калып жүрүп олтуруп, эми кетели деп аткан маалда кайдан жайдан чыга калганын ким билсин, ырыстуу чочконун мурдунан бок кетпейт болуп бутка чалынып, Алик Акималиев чыга калып. Албетте бизге окшоп ал да кызуу. Бура бастырбай ырын окуп туруп алганда кайран Камбараке аракты ыстыкандын кырына чейин мелт калт куюп туруп, "Ме үкөм, мына муну түп калтырбай тартып жибергин да, ырыңды барып келин балага окуп бер" деп барык эткенин. Камбаракенин кеткиси келбей желимдей чапташкан Аликти ошентип опоңой эле тогунан ажыратып салган зымдай ажыратып салганын эстедим. Каныбек мага жакшы устанын колунан чыккан. Канча урунсаң да кири жолобой, капкагы аппак бойдон турган, качан чертсең да, канча чертсең да күүсү жанбаган, эч жеринде өөнү жок чабылган өрүк комузга окшоп, кийимине чөп эле эшпей, шымы үтүгүнөн, тили сөзүнөн жанбай сыланып турса, Камбараке ошол эле устанын жаңы эле кыйып алып, арабага салып келатканда кокусунан өрткө кабылып, сууга ала салдырып атып, эптеп өчүрүп калып, бутагы буталбаган, жону жонулбаган бойдон жүктөп келаткан дөңгөчкө окшоп турар эле. Каныбек келатканда билинбей, сезилбей, үлп эткен желдей, үнү жок суудай тынч, акырын келсе, Камбараке таш жолдо сүйрөтүп келаткан аттырмоодой калдырттап, баскан жерин бака-шака, аттаган жерин азан-казан түшүрүп, жалгыз келесе да жарым батальон киши келаткансып турар эле. Кайран гана жан курбуларым. Булар да өмүрдөн эртеге жок болушту. Жели чыккан велосипед. Акайып берген үйдү эбак сатып жибергем. Азыр менин үйүм шаардын күн батышындагы Арчабешик деп аталган жаңы конушта. Иштен кийин асфальтталган жолдон түшүп калып, 1 чакырымга сосулган таш жолду бойлоп үйгө жөө келем. Магистралдын ушул жерине чейин троллейбус чуркатышкан. Акаевди туурап шаар башчысын, дагы башкаларын салып алып, телеге тарткысып, анысын эртелигеч кайра-кайра көрсөттүрүп бакийип келип кеткен. Эки багыттуу жолдун ортосуна кара топурак төгүп, тоодон казып келген жапжаш балатыларды тиктирген. Анан 1 жумага чейин суу тарткан машиналары келип кетип, сугармыш болуп жүрүп бара-бара келбей калды. Жанын жеп калп айткан бийликке кантип ырыскы токтосун, кантип тиккен багы көгөрсүн, анын ордуна кактаган ысык албырган аптап басып, баягы кырчынында кыйылып келген балатылар суусуз калып, баары куурап жок болду. Ошентип Арчабешиктин таш жолун бойлоп кетип баратам. Күнүгө ушул. Жанымдан акыркы үлгүдөгү жиптер менен мерседестер, чет элдик машиналардын жаңысы да, эскиси да тынбай өтүп турат. Үйгө чейин ичимден жолубуз качан асфальтталар экен деп ойлонуп келем. Тилегим жакын арада ишке ашаарына ишенбейм деле. Ушинтип келатып үйгө жакын жердеги таш тубалда пайда болуп калган жазууларга көзүм түштү. Урматтуу мекендештер, 7 апрелде шейит кеткен баатырларыбыз силерди бийлик талашсын деп курман болгон эмес деген жазуу көмүр менен жасылыптыр. Чын эле 7 апрелден кийин биздин көчөнүн таш тубалына көө менен жасалган ушундай жазуулар пайда болду. Аны биздин көчөнүн 6-7 класста окуган балдары жазыптыр. Андан көп өтпөй эле колдоруна Кыргызстандын желегин желбирете көтөргөн ушул балдар велосипед менен төмөнкү жалды көздөй чымын куюм болуп каттап жүрүштү. Мен биздин көчөнүн балдарынын заматта өзгөрүп, заматта ээлигип кеткенин адегенде түшүнө албай жүрдүм. Балдар тынч тура албай үйдөн бесип, аябагандай эле патриот болуп кетишти. Сарыская селе жака барбагыла. Ал жакта байлар жашайт.
торпоктой болгон иттери бар, талап жеп койбосун дегенибизге болбой, шаардын чар тарабын чаңызгытып чоң арыкка чейин аралап делбиртеп жүрүштү. Балдардын аркасы менен мен да өзгөрүп кеттим. Жазылган сөздөрү анча болбосо дагы ошол күндөрү радиодон, теледен уктурулуп турган эл, мекен, Кыргызстан жөнүндөгү обондуу ырлар жүрөгүмдө, мээмде башкача жаңырып, көөдөнүм бир нерсеге толуп ташып турду. Кыргыз деген эр жүрөк элим бар экенине жетине албай сыймыктандым. Балдардын деми ан сайын басылган жок. Алар сабактарынан келери менен велосипедтеринин дөңгөлөктөрүн үйлөтүп алып, Кыргызстандын желегин көкөлөтө көтөрүп ишке кеткен өңдүү Арчы Бешиктин көчөлөрүн аралап агып кетип жатты. Мен балдардын ушул тилеги, ушул жигери, ушул үмүтү узак болгой эле деп Кудайдан тилеп турдум. Мындай балдар бар Кыргызстан эч качан жок болбойт деп ишендим. Балдар жашы жетилегине карабастан шайлоого катышты. Алар партиялардын штабтарына барышып, алардын желекчелерин, үгүт кагазтарын тынбай ташып келип, дубалдардын, темир каалгалардын беттерине чаптап жүрүштү. Балдарды Кудайдан бөлөк эч ким тие албастыгын ошондо түшүндүм. Аларды буга чапта, ага чапта дегенде эле жан болгон жок. Өстөрү чаптап, өстөрү күйүп бышып жатты. Азыр Арча Бешик конушу баягы эле калыбында. Мен дагы баягыдай эле түштүк магистралдан түшүп калып, 1 чакырым жолду басып үйүмө жөө келем. Балам сабагы менен алек. Баягыдай жалбырттаган деми жок. Велосипединин жели чыгып сарайда турат. Ошондон кийин теппей да калды. Таш Дубалдагы 7 апрелде шейит кеткен баатырларыбыз силерди бийлик талашсын деп курман болгон эмес деген жазуу дале турат. Балдардын үмүтүн эми ким жандырат? Балким азыркы бийлик да, азыркы оппозиция эмес, өз турмушун бул балдар өзлөрү оңоор. Кыргыздын кыз келинин кимдер сактайт деген ыр зордук зомбулукка каршы күрөшүп келаткан сезим кризистик борборунун суранычы менен жазылган. Кийин аталган борбор акция өткөргөнгө ылайыктуу ат таппай койдук деп кайрылгандан, соолутпа жанды соо болсун десең ата журт деп койгула деп коюп берип, сезим борбору бул ыр менен чак силекей түшкөн өлкөнүн булуң бурчун бир сыйрадан аралап чыкты окшойт. Кайдыгерликтин барагын жаап баратып, адабиятчы Эсенбай Нурушевдин айткандарын эске сала кетейин. Шакем өткөл доор атанган биздин азыркы мезгилдин буркан шаркан түшкөн бурулуш учурларын, башмалдак аттырган балекет балааматын, мүшкүл ташкылын, оош кийиш жактарын онлайн режиминде же түшүнүктүүрөөк айтканда түз ободо ырга айлантып турду. Маселен, эркиндиктин өтүшкөн түрүн коомдук саясий философияда гипердемократия деп коюшат. Анын токы тээр маанисин кыргызчалай келгенде кимди ким билди, Быржыбайды танбасты дегенде эле кеп болот. Саясий чөйрөдө коом таануучулар арасында бизде азырынча бул маселе дээрлик сөз боло элек. Шайлообек болсо соңку 20 жыл ичинде Кыргызстанды бапанын алачыгына, баланын оюнчугуна айлантып таштаган ошол Быржыбайдын демократиясын жетесине жеткидей түбү түшкүдөй кылып эле жазды окшойт. Кыскасы, филологдор менен адабиятчыларды мындай коелу: Кыргыздын эртеги жана ушул туштагы эгемен доорун изилдегиси келген философтор, социологдор, жалпы эле коом таануучулар Шакемдин ырларынан дап-даярдалай материалдарды таба алат деп Жаңы Кыргызстан маданиятынын 2011 жылдагы 23 февралдагы номер 1 санына жазган эле. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.